Ынтымак конушу 1998-жылы негизделген Газпром Кыргызстан компаниясы тарабынан Ленин районундагы 6-чы конуш болуп эсептелет. Буга чейин алып карасак, Алтын Ордо, Арча Бешик, Алато, Ак Өргө, ошол эле учурда Киргизия конуштары газдаштырылса, бүгүн кезек ынтымакта. Ынтымак турак жай аймагы Газпром Кыргызстан компаниясынын 2020-жылдагы газификация боюнча инвестициялык программасына киргизилген. Бул райондогу иштер күз айларында башталган. Ошол эле маалда газ бөлүштүрүүчү түйүндөрүнүн курулушу дагы 5 аймакта жүрүп жаткан. Алар Бишкектин Киргизия, Чоң Арык, Алтын Ордо конуштарында жана Чүй облусунун Гавриловка менен Александровка айылдарында. Баса белгилеп айтчу нерсе, пандемиядагы, карантиндагы республиканы газдаштыруу проектисине эч бир тоскоолдугун тийгизген жок. Газпром Кыргызстан толук кандуу өз ишин мыкты аткарды. Алсак 161 километрден ашык газ түтүктөрүн орнотуп, 2020-жылга тиешелүү газдаштыруу проектисине 1 миллиард 400 миллион сомдон ашык акча сарптады. Регуляторы газа настроены. Разрешите подачу газа. Подачу газа разрешаю. Быйыл газ келет деп элдин баары кубанычта отурабыз. Тез аранын ичинде бүтүрүп берип атышат. Ыраазыбыз. Элдин атынан мен ыраазычылыгымды билдиремин. Августтун аягында баштаган, мына декабрь болду, уже иш жүзүнө ашырылып, үйгө газ подача болгонуна абдан кубанып отурам. Жүрүңүздөр, бияка барабыз сиздин артыңыздан. Жакшы котел. Мурда биз көмүр менен көмүрдү колдончу элек. Көмүр деген эме өзүнчө мындай ыңгайсыздарды жаратат экен. Анын көмүрдү алыш керек, түшүрүш керек, аны ташыш керек, анан от жакканда печка салыш керек, кайра келип түн болобу, күн болобу, кайра келип туруш керек печканы карап. Мы очень ответственно подходим. Биз газификацияны баштагандан тарта чоң жоопкерчилик менен иш алып барабыз. Проекттелүүдөн баштап курулуш монтаждык иштерге чейин катуу көзөмөлдөйбүз. Себеби биз үчүн коопсуздук маселеси биринчи орунда турат. Важны вопросы безопасности. Газпром Кыргызстан компаниясынын 2020-жылдагы газдаштыруу боюнча инвестициялык программасы ийгиликтүү ишке ашты. Газ ишканасынын мындан аркы пландарында газ бөлүштүрүүчү түйүндөрдү дал ушундай динамикада куруп, 2030 жылга чейин республиканы газдаштыруу деңгээлин 60%га жеткирүү пландалган.